Кутмандуу күнүңөр менен саламатсыңарбы? Сиздерге бүгүн биз ВИЧ статусу аныкталса эмне кылыш керек, кайда кайрылыш керек деген суроолорго эркин токтосулбештен жооп беребиз. Саламатсызбы Эркин агай? Саламатчылык. Менин алгачкы эле суроом, эгер адамдар ВИЧ аныкталса, кайсы жерге кайрылыш керек, кантип учетко отуруш керек? Ушул ВИЧ аныкталары менен эми ВИЧ негизинен биринчи алар кайсы жактардан анализ тапшырат да. Мисалы адамдар чет жакка чыгып атканда же болбосо донор болгусу келсе атайын ушундай тапшыра турган багыттар бар. Ошолор менен тапшыргандан кийин кайсы жерден тапшырса дагы ВИЧ илдети аныктала турган болсо ал киши менен бир канча жумуштар жүргүзүлөт. Биринчиден ал анализи оң жыйынтык бергенден кийин эле кайсыл лаборатория аныктай турган болсо ошол жерден ВИЧ илдети боюнча атайын кызматкерлер биринчи эпидемиолог деген дарыгерлер барып ал аныкталган адам менен эпидемиологиялык изилдөө жүргүзөт. Ал изилдөөнүн максаты бул адам кайсыл жерден кандай жол менен жугалгандарын аныктайт. Андан сырткары ошол адам менен канча адам байланышта болгондорун аныктап, андан аркы аныктоосу болот. Эпидемиологдор өзлөрүнүн иш чараларын жүргүзгөндөн кийин дарылоо бөлүмүнүн дарыгерлери аны андан аркы каттоого алат. Азыркы күндө биздин республикалык жана областтык СПИДке каршы күрөшүү борборлорунан сырткары биздин көрсөткөн кызматыбыз толук ар бир район, ар бир айылга чейин түшүрүлгөн. Бул баягы биздин көрсөткөн кызматтарды децентрализация деп айтылат да. Ар бир айылга чейин дарыгерлер окутулган, бүгүнкү күндө ошолор көзөмөл жүргүзүп турушат. Ошол жашаган жерине же болбосо ошол аныкталган кишиге кандай ыңгайлуулугуна каратып аны өзүнүн жашаган жери боюнча же болбосо кандайдыр бир себептер менен болуп калат, ал адам өзүнүн жашаган жеринде такыр көзөмөлгө туруудан баш тарткан убакыттар болуп, эгер ошондой аныктала турган болсо, анда биз бир канча варианттарды сунуштайбыз. Мисалы, айылдан каалабаса райондун борборуна каалабаса областтын борборуна, кээинки учурларда билесиңер, бизде баягы стигма дискриминация дегенден корккондугунан оорулуулар айылдардан даже биздин республикалык борборго келип көзөмөлдө турган учурлар да катталат да. Экинчи суроом, бул АРВ терапия деген эмне? АРВ терапия деген ушул вирус илдетине каршы дарылоону АРВ терапия деп айтылат. Бул бир канча максаттарды камтыйт. Биринчи багыты бул ошол вирусту канда мүмкүн болушунча санын төмөндөтүп, ошол мүмкүн болгон төмөндүктө кармап туруу. Экинчи бул ошол вирусту аябай төмөн даражага жеткизип кармап турганда бул иммунитеттин калыбына келиши болот. Иммунитет калыбына келгенден кийин бул адам баягы кошумча оорулар менен оорубастан жашоосунун сапаты жакшырат. Анан дагы бир негизги багыттарыбыздын бири АРВ дарылоонун бул ошол дарыланган адамдан башка адамдарга жугуу коркунучун азайтуу болот. Эмне үчүн бул АРВ дарыларын ичүү маанилүү, ичке койсо? Эми мындай да, ушул АРВ дарылардын жардамы жакшы болгондуктан, булар эффективдүү деп эсептелгендиктен, ушул АРВ ичкен адамдардын жашоосунун сапаты, өмүрүнүн узундугу бул башка ВИЧ илдети жок жашаган адамдардан айырмасы жок кезге чейин жеткизип атат. Ошондуктан АРВ мындайча жөнөкөй тил менен айта турган болсок, ошол дарыны ичкен адам башка адамдан айырмасы жок деп сезгенге чейинки мүмкүнчүлүктөр бар да. Ошондуктан бул дарыны ичүү сөзсүз